Assalamu alaikum урматтуу достор, амансыздар урматтуу Facebook'тагы достор, YouTube'тагы достор, барыңыздарга чоң салам. Урматтуу достор, акыркы учурда интернет айдыңында могул эми боюнча аябай Американын базасы Кыргызстанда ачылган аттыр, ачылат экен, изучать этип атыптыр деп атасыңар. Бул Американын базасы ачылышына кимдер кызыктар? Баягы эле батышчылар кызыктар да. Алар кимдер? Алар Равшан Жээнбеков, Клара Сооронкулова, Рита Карасартова деген кыргыздын тагдырына түкүрүп аткан адамдар да. Катуу тийсе кечирип койгула бирок. Кыргыздын улуттук кызыкчылыгы болот да. Буга чейин кыргыз улутунун кызыкчылыгына кайдыгер карап, тебелеп тепсеп жүргөн адамдар азыркы учурда Американын базасы келсин деп троллдордун ботторун иштетип, Facebook, Instagram аркылуу мындайча айтканда элдин оюн буруп атышат. Американын базасы ачылса Кыргызстан жыргап кетпейт. Буга чейин да жыргап кеткен эмес. Очойту аренда төлөйт деп силер өзүңөр алдабай эле койгула. Биринчиден, экинчиден, Американын базасы ачылса, бул гейлердин коргой турган база болуп эсептелет. Көрөсүңөр, ошол ачылса, ошол Рита, Равшан, короче бардыгы ошол жакта өзүнчө мындайча айтканда коргонуп алышат да. Анан гейлердин өнүгүп атканын ошол жактан көрө бересиңер да. Ачыгын айткандачы. Дагы бир маселе, бул биздин мигранттарга аябай оор болуп калат. Буну ачык эле айтыш керек, урматтуу достор. Эгер Американын базасы ачылса, бизде Россиянын базасы бар эмеспи? Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Эгер Американын базасы Кыргызстанда ачылса, урматтуу мигранттар, анда кечирип койгула. Анда күнөө бизде эмес. Күнөө ошол батышчыларда болуп калат. Сиздерди ошондо кысым башталат силерге. Ошондо көрөсүңөр эмне болоруңарды. Ушул Американын базасы ачылсын, көп акча төлөйт деп аткандар, кичине мээңерди иштетип койгулачы туганыч. Кичине логикага салып карап койгулачы. Мээңер менен эле эмес, жүрөгүңөр менен да чечим чыгарып койгулачы. Тиякта мигранттар эртең күнү кыйналат. Сөздүн ачыгын айтам. Эгерде жок, биз ошол Американын базасы берген арендасы менен ошолча мигранттар депорт кылса, миллиондогон мигранттарыбызды депорт кылса, ошолорго айлык төлөп беребиз деп гарантия бере аласыңарбы, урматтуу Равшан Жээнбеков, Клара Сооронкулова, Рита Карасартова, силер гарантия бере аласыңарбы? Гарантия бере албайсыңар. Ашып кетсе бир $100,000 төлөйттүр жылына, балким $200,000 төлөйттүр. А бизге жылына мигранттардан канча акча келет Кыргызстанга? Аны билесиңерби? Силер чет жерде жүргөндөрдү да ойлоп койгула да, өзүңөрчө эле өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды, өзүңөрдүн аркаңарды ойлой бербей, урматтуу батышчылдар. Хватит уже. Кыргызстанга гейлер жана Америка вообще кереги жок. Ансыз Американын вообще причем тут Кыргызстанга Американын кереги бар? Бизге кандай жардам тиет? Биз Америкасыз деле жашап келатпайбызбы? Сөзсүз эле Американын базасы киргенде эле Кыргызстан өнүгүп, жайнап, жаштап кете беле эмне? Жок, тугандар, кичине мындай акылга алчап карап коюңуздар, достор. Андай батышчылдардын провокациясына, мындайча айтканда, элдин башын айландырышына жол бербеңиздер. Жана ал маалыматтарды бөлүшпөңүздөр, достор. Кыргызстанга Американын базасы кереги жок. Эгер Кыргызстанга Американын базасы курулса, значит, бул гейлердин базасы деп гана эсептеп койгула. Всё.